Салам достор, Таттуу ашкана каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен алчадан компот жасоонун эң оңой жолу менен бөлүшөм. Андыктан мен менен бирге болуңуздар. Алгач үйүбүздө болгон эң чоң идишке муздак сууну куюп кайнатып алабыз. Менде 10 литрлик казан бар болчу. Ага 8 литрдей суу куюп кайнатып алдым. Эми буга 800 грамм кумшекер салып, дагы шекер эригенге чейин кайнатып алабыз. Бул өлчөм мага 3 литрлик банкадан 3-өөнө жетет. Эми ар бир банка үчүн 1 чыныдан алча салып алабыз. Ошондо 3 чыны алча салдым. Муну да эртерээк кайнаш үчүн капкагын жаап, кайнатып алабыз. Ошондой эле ар бир банка үчүн 1 кесимден лимон салып койсок, компоттун өңү да сонун болот. Башка идишке кайнак сууда даярдап алабыз. Себеби банкабыз толбой калганда кайнак суу менен толтуруп коебуз. Компот кайнап чыкты. Дал ушул кайнап чыккан мүнөттөн тарта болгону 1 мүнөт гана кайнатып алабыз. Ошону менен биздин компот даяр болот. Эми муну алдын ала бууланган банкаларга куя берсек болот. Компотту 3 банкага бирдей өлчөмдө кылып куюп алабыз. Ал эми жетпегенин жогоруда айтып өткөндөй кайнап жаткан суу менен толтуруп коебуз. Эми банкалардын капкагын бекиткич менен жакшылап бекитип, көмөрүп коебуз. Мында алчалар кайнаган үчүн дээрлик бышкан, ошондуктан өтө деле жылуулап орогондун кереги жок. Достор, мына ушинтип компотту эң оңой жол менен жаап алдым. Эгерде видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен да бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.